Сооротуучу Кудай. 2-октябрь. Кудайга шүгүр кылуу менен Кудайды мактоо бир эле нерсе деп ойлочумун. Бирок римдиктерге мындай деп жазылган: алар Кудайды таанып билип туруп, аны Кудай катары даңкташкан жок, ага ыраазычылык билдиришкен жок. Ыйык жазуу ыраазычылык келтирүү менен даңктоону айырмалайт. Ыраазычылыкты адамга да билдирсе болот. Ал эми даңк жалгыз гана Кудайга тиешелүү. Кудайды гана даңктаганга болот. Тирүү Кудайды тааныган жана ага ишенген адам гана аны даңктайт. Бир нерсе белек алып, жагымдуу бир нерсе алганыбызда рахмат айтабыз. Даңктоо болсо Кудайдын ким экенин билгенибизде чын жүрөктөн ооз курмандык болуп чыгат. Ошондуктан канчалаган машаякчылар сыноолордо жана кыйынчылыктарда, куугунтуктарда Кудайды даңкташат. Анткени ал Кудай бойдон кала берет, өзгөрбөйт. Аюп баарынан, балдарынан, мүлкүнөн, ден соолугунан ажыраганын эстеп көрүлүчү. Ал Кудайга ыраазычылык билдирген жок. Ал Кудайды даңктады. Анткени ал жашоосунун ошол азаптуу күндөрүндө Кудайдан бир нерсе алып турган жок. Тескерисинче баардыгын жоготуп отурат. Кудайды болсо ал өзгөрүлбөс сапаттары үчүн даңктап жатат. Андыктан биз алган нерселерибизге рахмат айтышыбыз керек жана Кудайды ким экени үчүн даңкташыбыз керек.